Төө ашуунун аркы бетинен өтсөк, берки бетинде пробка деген мынакей сага. Берагы 10 миң машина бар. Бул тасма 19-октябрга караган түнү Төө ашууда тартылган. Анда калың кар жаап, жүргүнчүлөр 4 сааттай тыгын жолдо калган. Ага жер тайгалак болуп, унаалардын кышкы дөңгөлөктөргө алмашпагандыгы да башкы себеп болгон. Жеринде бир гана КАМАЗ иштеп, жолго кум сээп жетишпей калгандыгы айтылат. Акыркы 2 күн аралыгында аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүшү менен бир катар тоолуу аймактарда калың кар жаады. Ош-Бишкек жолунда Төө ашуу, Ала-Бел ашууларында кар азырда жаап жаткандыгы айтылат. Андыктан жол көзөмөлдөөчүлөр айдоочуларды кышкы дөңгөлөк менен жолго чыгууга жана унаалар арасында 500 метр коопсуз аралыкты сактоого чакырат. Бишкек-Ош жолунда жүргөн айдоочуларга алыскы сапарга баратканда Ала-Бел Төө ашуусунда кар жааганына байланыштуу кышкы дөңгөлөккө өтүшү зарыл. Ал жерде пробка болуп, кар жаап атат. Ал эми мындай катаал аба ырайы Жалал-Абад Казарман унаа жолунда убактылуу жапты. Бул тууралуу кечээ Тогуз-Туру районунун акими буйрук чыгарган. Ага аталган унаа жолундагы Сары-Кыр ашуусунда кар калың жаагандыгы себеп болду. Жалал-Абадты көздөй жолго чыгып бараткан унаалар токтотулуп, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүрдү. Район тургундарына да жол жабылганы тууралуу кабар берилди. Жалал-Абад Казарман автожолунда Сары-Кыр ашуусу убактылуу жабылды. Ал жерге кар жааганына байланыштуу Тогуз-Туру районунун акими кабарлады. Аба ырайы турукташканга чейин Бишкек Нарын-Торгарт жолунда бардык унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Тагыраагы айдоочулар азыр Нарынга Кубак ашуусу аркылуу өтө албайт. Балыкчынын жолу менен кетиши керек. Мындан тышкары Чүй облусунун Төө ашуу, Талас облусунун Өтмөк жана Жалал-Абадтын Ала-Бел ашууларында оор жүк ташуучу автоунааларга коюлган чектөө алына элек. Бул ашууларда жолду тазалоого бардык керектүү техника тартылып, автоунаалардын коопсуз өтүүсү үчүн туз таш төгүлүп жаткандыгы айтылды. Азыркы кездеги кырсыктардын кескин өскөнүн эске алганда, катаал аба ырайы учурунда айдоочулардын унаа башкаруудагы жоопкерчилиги 2 эсе жогорулайт. Андыктан кырдаалды эске алып, мезгилге жараша дөңгөлөктөрдү алмаштырып туруу баары үчүн маанилүү. Деген менен базар бааларындагы кымбаттоолор дөңгөлөктөрдө да байкалууда. Баллондар бизге Япониядан, Европадан, ошоктардан келет главный. Ошко чөт, Бишкекке чөт, аны ошоктон биз алып келебиз. Зимнийлер бар, все сезонка летнийлер бар. Уже зимний малы келди. 2200 сомдон башталып уже жогору карап кете берет. Жогору эң жогорусу канча? Эң жогору 5,5 миңге чейин бар бизде пока азыр. Алар грузовой машиналарга сала турган баллондар алар. Сешка деп коет аны. Ушундайлар ошо кымбатыраак баллондар ошолор. Жылдан жылга өзү бир эле баллон эмес, любой эле нерсе өсүп атат го. Ошону окшоп буям кичинеден кошулуп атат. Мисалы эң кичинекей баллондар, Матистин баллонун мисал алсак, 1,5 миңден эң дәдилин алса болот эле да. Азыр ошолор 1800, 2000, 2200 өсүп кетти да. Демек быйыл да кымбат. Быйыл дагы кичине бизге нарактан кымбат берип атат да. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.